Жабир радиаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан риваят кылат. Кур'аны Карим ушундай шафаат кылуучу, анын шафааты кабыл кылынган жана ушундай талашып тартышуучу, анын талашып тартышуусу макулдашылган. Кайсыл адам Куранды алды жагына койсо, аны ээрчисе, аны бейишке тартат. Ал эми кайсыл адам артына койсо, ээрчибесе, ал адамды тозокко түртөт. Шафаат болушуучу жана ортомчу деген маанини түшүндүрөт. Кур'ан кимди шафаат кыла турган болсо, Алла Тааланын алдында анын шафааты кабыл кылынат. Анын талашып тартышуусу тууралуу 8-чи хадисте айтылды. Ким Кур'андын акысын берген болсо, анын даражасы көтөрүлүш үчүн Алла Тааланын алдында талашып тартышат жана кимди ким Кур'андын акысын бербеген болсо, эмне үчүн менин акымды берген жоксуң деп андан түшүндүрүүнү талап кылат. Кимде ким аны алды жагына койсо, башкача айтканда, андагы айтылган нерселерге ээрчисе жана ага жашоосунда ар дайым амал кылган болсо, Кур'ан аны бейишке алып барат. Ал эми кимде ким аны арт жагына койсо, башкача айтканда, ээрчибесе жана андагы айтылган сөздөргө амал кылбаса, андайлардын тозокко бара тургандыгы белгилүү. Автордун ою боюнча, Куранга көңүл бурбаган киши да ушуларга кошулат. Bir neçe hadisтерде Куранга көңүл бурбагандар үчүн коркутуулар айтылган. Имам Бухаринин узун хадисинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга кээ бир бериле турган азаптар көрсөтүлгөн. Анда bir адамдын абалы тууралуу айтылган. Анын башына таш менен аябай каттуу урушты эле, анын башы чачырап кетти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сураганда мындайча жооп болду. Алла Таала бул кишиге Куран үйрөткөн жана ал аны түндөсү окуган эмес. Ошондой эле ага күндүзү амал кылган эмес. Ошондуктан ага кыяматка чейин ушундай мамиле кылынат. Алла Таала өзүнүн боорукердиги менен азабынан сактасын. Чындыгында Куран өтө чоң жакшылык жана ага көңүл бурбай коюу ошол берилүүчү азапка татыктуу. Абдулла бин Амр радиаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан риваят кылат. Орозо жана Кур'аны Карим экөө тең, пендени шафаат кылат. Орозо: "Эй Алла, мен аны күндүзү жеп ичүүдөн тыйдым. Ошондуктан менин шафаатымды кабыл кыл" деп айтат. Кур'ан: "Эй Алла, мен аны түндөсү уйкудан тыйдым. Ошондуктан менин шафаатымды кабыл кыл" деп айтат. Андан кийин экөөсүнүн тең шафааты кабыл кылынат. Аттома ва шароба башкача айтканда, жеш жана ичиш деген сөз бар. Анын котормосу айтылып өттү. Ал эми Хаким китебинде шароб дегендин ордуна шахват деген сөз айтылган. Анын котормосу: мен орозо кармаган кишини күндүзү тамак ичүүдөн жана анын нафсинин каалоосунан токтоттум. Ушул жердеги көрсөтмө, орозо кармаган киши эгер уруксат берилсе да, өз каалоосунан тыйылуусу керек. Мисалы, өз аялын өбүү, кучактоо. Кээ бир риваяттарда келген. Кур'ан жаш жигиттин сүрөтүндө келет жана айтат: "Сени мен гана түндөсү тургузгам жана күндүзү чаңкатканмын." Ушул хадисте көрсөтүлгөндөй, Кур'анды жаттагандан кийин аны түндөсү туруп, нафил намазда окуу керек. 27-чи хадисте да бул жөнүндө кененирээк айтылган. Кур'анда да бир нече жерлерде тахаджуд намазына кызыктыруу бар. Бир жеринде мындайча айтылат: "Түндүн бир бөлүгүндө ойгонуп, өзүң үчүн нафил ибадат болгон намазды оку." Исра сүрөсү 79-аят. Дагы түндүн бир бөлүгүндө да ал затка сажда кылгын жана түнкүсүн узак, сергек сак болуп, ал затка таспих айткын. Инсан сүрөсү 26-аят. Алардан түн мезгилинде тике туруп, Алланын аяттарын окуп, сежде кылуучу бир топтор бар. Али Имран сүрөсү 113-аят. Алар эгесинин алдында сежде кылып жана тике туруп түндү өткөрүшөт. Буркан сүрөсү 64-аят. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жана сахаба радиаллаху анхум кээде Кур'ан окуу менен түндү өткөрүшчү. Усман радиаллаху анху жөнүндө айтылат. Ал витр намазынын бир эле рекетинде Куранды баштан аяк окучу. Ушундай эле Абдулла бин Зубайр радиаллаху анху түнү бою Куранды башынан аягына чейин окуп чыкчу. Саид бин Жубайр рахматуллаху алейхи Каабанын ичинде 2 рекет намазда бүт Куранды окуган. Сабит Бунани рахматуллаху алейхи күндүзү жана түндөсү Куранды толук окуп чыгат эле. Ошондой эле Абу Харрох рахматуллаху алейхи да ушинтип бүтүрчү. Абу Шейх Хунани рахматуллаху алейхи айтат:
Men bir jolu түндөсү Куранды 2 жолу окуп чыктым жана 3-сүндө 30 бөлүктүн 10 бөлүгүн окудум. Эгерде бүтүрөм десем, аны да бүтүрмөкмүн. Салих бин Кайсан рахматуллах алейхи ажыга бара жатып, жолдо көбүнчөсү bir түндө 2 жолу Куранды акырына чейин бүтүрчү. Мансур бин Зазан рахматуллах алейхи чашке намазында bir жолу Куранды бүтүрүп, пешин жана асыр намазынын ортосунда дагы bir жолу аяктайт эле. Түнү бою нафил намаз менен алек болуп, өтө көп ыйлачу. Селдесинин артынан ашыкча чыккан уучу көз жаш менен сууланып калчу. Андан башка да ошондой эле амал кылган адамдар бар. Мисалы Мухаммад бин Насыр bir күндө bir жолу бүтүрчү. Ихя китебинин түшүндүрмөсүндө мурунку улуу кишилердин адаты алар Куранды ар түрдүү ыкма менен окуп бүтүрүшкөн. Имам Шафи рахматуллах алейхи Рамазандан башка убакта күнүнө bir жолу Куранды бүтүрчү. Кээ бирөөлөрү күнүнө 2 жолу. Мисалы Имам Шафи рахматуллах алейхи өзү Рамазан айында күнүнө 2 жолу бүтүрөт эле. Ушундай эле Асфат, Салих бин Кайсан, Саад бин Жубай рахматуллах алейхилер жана башка bir топ адамдар да ушундай кылышчу. Кээ бирөөлөр үчүн Куранды күнүнө 3 жолу бүтүрүү адат болуп калган. Белгилүү табийиндерден болуп эсептелген Сулайм бин Ата рахматуллах алейхи да Куранга ушундай амал кылчу. Ал Умар радиаллаху анхунун халифатчылыгында Египетти жеңүүгө катышкан. Муавия радиаллаху анху аны кун төлөтүүгө башчы кылып шайлаган болчу. Анын дайыма алектенген иши түнкүсүн Куранды 3 жолу окуп бүтүрөт эле. Имам Навави рахматуллах алейхи Китабул Асқар деген китебинде минтип жазат. Куранды көп окуу туурасында мен билгендерден Куранды эң эле көп окуган Ибнул Катиб рахматуллах алейхи болуп эсептелет. Ал күн менен түндү бириктирип эсептегенде күнүнө 8 жолу бүтүрчү. Бин Кудама рахматуллах алейхи Имам Ахмад рахматуллах алейхиден риваят кылат. Куран бүтүрүүнүн эч кандай чеги жок. Ал окуган кишинин аракетине жана мүмкүнчүлүгүнө жараша болот. Тарых изилдөөчүлөрү Имам Азам рахматуллах алейхи жөнүндө жазышкан. Ал ороза айында 61 жолу Куранды бүтүрчү. Bir ирет күндүзү, bir ирет түндөсү жана жалпы таравих намазында bir жолу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: 3 күндөн да аз убакытта бүткөн киши Куранга ой жүгүртө албайт. Ошондуктан Бин Хазам рахматуллах алейхи жана башкалар 3 күндөн аз убакытта бүтүрүүнү харам дешкен. Автордун ою боюнча бул хадис көпчүлүк элдердин мүмкүнчүлүктөрүнө жараша болот. Себеби bir топ сахабалар 3 күндөн аз убакытта бүтүргөндүктөрү тууралуу айтылган. Ошондой эле Куранды канча күндө толук окуп чыгуу керек. Бул жөнүндө көпчүлүк уламалар чектеген эмес. Канча күндө кыйналбай бүтө алса бүтсүн. Бирок кээ бир уламалардын ою боюнча Куранды окуп чыгууга 40 күндөн көп сарпталбаш керек. Башкача айтканда, күндө 15 бет окуу керек. Кокус bir күн окулбай калса, анда кийинки күнү окулбай калгандын ордун толуктасын. Ошентип 40 күндүн ичинде Куран bir жолу бүтүрүлөт. Бул көпчүлүк уламалардын ою боюнча зарыл эмес. Бирок кээ бирөөлөрдүн ою болгондуктан этият болгон жакшы. Ошондуктан 40 күндөн ашырбоо керек. Кээ бир хадистер да ушул сөздү колдойт. Мажма китебинин автору бул хадисти риваят кылат. Кимде ким Куранды 40 күндө бүтүрсө, ал кечигиптир. Кээ бир уламалар Куранды bir айда bir жолу бүтүрүү керек деп чечим чыгарышкан. Ал эми эң жакшысы Куранды bir жумада bir жолу окуп бүтүрүү. Сахабалардын көбүнчө ушундай кылышкандыктары тууралуу айтылат. Жума күнү эртең менен баштап күнүнө 100 беттен окуп, бейшемби күнү бүтүрсүн. Жогорда Имам Абу Ханифа рахматуллах алейхинин Куранды bir жылда 2 жолу бүтүрүү Курандын акысы. Ошондуктан эч качан 2 жолудан аз болбоо керек деген сөзү айтылып өттү. Bir hadiste kelgen, эгер Куран күндүн башталышында бүтө турган болсо, күнү бою, эгер түндүн башталышында бүтө турган болсо, түнү бою периштелер ага рахмат дуасын кылат. Ушул хадистен кээ бир уламалар мындайча жыйынтык чыгарышат. Эгер жайында бүтө турган болсо, күндүн башында, эгер кышында бүтө турган болсо, түндүн башталышында бүтүрсүн. Себеби периштелер көпкө чейин дуа кылганга туура келет. Бул баян Фазаил Амал китебинен алып баяндалды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар.